Кур'ан бул адам баласын ойгонууга чакыруучу китеп. Бул чакырык үммөттүн ойгонуусуна себепчи болот деп үмүт кылып жатам. Мен бул абал үчүн дуа кылып жатам. Анткени бүгүнкү жолугушуу үммөттүн жакшылыгына себепчи болот деген ишеничтемин. Бардыгыбыздын белгилүү бир максатыбыз бар. Аллахтын каалоосу менен, эгер ушул максатта жетиштүү сандагы мусулман ойгоно алса, анда момун мусулмандар өзүбүздү алсыз көрбөгөнчөлүк көп экендигибизди байкайбыз. Жума күнү Газадагы абал тууралуу сабак өтүүмдү суранышты. Силерге болгон чындыкты бөлүшөйүн. Бул сунуш мени өтө оор абалга алып келди. Анткени Газадагы болгон окуялар тууралуу туюмдарым башка бир мусулмандан же башка бир адамдан айырмасы жок болчу. Айрыкча өзүмдүн баламды көргөн сайын жардамга муктаж Газадагы балдардын чыдай алгыс кыйынчылыктарын, алардын сансыз тартып жаткан азаптарын, алардын ата-энесин жана бардык жакындарын жоготкон адамдарды ойлонуп жаттым. Жалпысынан алып караганда, бул окуя чынында мени өтө оор абалга алып келди. Кийин кайра өзүмдү токтотуп бир нерсени байкадым. Ал сүйлөөрдөн мурун сезимибизди башкара билүү динибиздин негизги пайдубал экендиги. Сиз өзүңүздү башкара билүүңүз керек. Сабырдуу болбой туруп, дин тууралуу ойлонуу же сүйлөө мүмкүн эмес. Чынында динибиздин негизги шарттарынан бири ийгиликке жетүү жолу сабыр менен тыгыз байланышта. Мисалга, Асыр сүрөсүн алалы. Улуу жараткан сабырдын маанилүүлүгү тууралуу мындай дейт: эгер биз сабырыбызды жоготсок, анда чыдамкайлыгыбызды дагы жоготобуз. Мындай учурда туура жолдон чыгып кетпөө үчүн бири-бирибизди сабырдуу болууга чакыруу бүгүнкү күндүн негизги талаптарынан болуп турат. Ооба, мен эл алдында сүйлөө тажрыйбам бар. Үнүмдү кайсы учурда бийик чыгарып, кайсы учурда акырын сүйлөөнү билем. Ошондой эле коомдун психологиясын билгендиктен кутбанын соңунда бийик үн менен такбир айтып, жыйынтыктоо канчалык оңой экендигин дагы билем. Бул сабак өтө толкундандыруучу сабак болот жана бардыгынын жүрөктөрү тынчтанат. Уккандарыбыз биздин көкүрөгүбүзгө жакшы болду, тынчтык алып келди дешет. Бирок өзүмдү бул нерсени кылуудан токтотом. Анткени бул нерсени кылуу менен утурумдук тынчтандыруучу дары ичип алгандай эле болобуз. Жок дегенде жакшы нерселер уктук. Жок дегенде кайгыбызга шыпаа болду. Бизге бир аз тынчтык берди дейбиз. Ошондой эле ушундай оор кырдаалдар болгондо аалымдар эмне деди болду экен деп артыбызга карап издей баштайбыз. Жүрөгүм ооруп жатат. Буга даба болчу аалым же чакыруучунун баянын угушум керек дейбиз. Бирок бул нерсе мен үчүн ишенимди туура эмес жолго колдонуп жаткандай сезилип атат. Анткени мен аларга чынында керек болгон нерсени эмес, алар каалаган нерсени берип жаткандай сезип жатам. Менин туюмдарым ушул. Силерге кутба окуудан мурун бул тууралуу узак убакыт ойлонгонго мажбур болдум. Макулдугумду бердим, бирок бул мен үчүн оңой болгон жок. Анткени мен бул нерсени бир аманат катары кабыл алам. Дарс учурунда эмне кылам деп кечинде узун убакыт бою ойлондум. Бул тууралуу досторум жана устаттарым менен акылдаштым. Анткени мен деле силерден бир айырмам жок пендемин, жана мен деле силер сезгенди сезип жатамын. Бир аз ойлонуп, Аллахтын чынында бизден, үммөттөн не күтүп жатканын түшүнүүгө аракет кылып жатып, эки нерсенин көбүрөөк маанилүү экендигин көрдүм. Чынында ал бизден эмнени күтүп жатат? Бардыгыбыздын оюбуздагы негизги эки нерсе ушул экен. Биз жардамга муктажбыз жана алсызбыз. Биздин оюбуздагы нерселер ушул. Бизди чөктүргөн нерсенин өзү чынында душман, адам өлтүргүч же бала өлтүргүчтөр, айрыкча геноцид кылып жаткандар же шайтан эмес. Чынында бизди сындырган нерсе биринчи кезекте өзүбүздүн көкүрөгүбүз менен тыгыз байланышта. Эмнеге ушунчалык алсызбыз? Бул нерселер кандайча көз алдыбызда болуп жатат. Болушунча үн катып деле жатабыз. Бирок эмнеге тыянак болбой жатат? Чынында дурустап акыл калчап көрсөк, көйгөйдүн баары өзүбүздө болуп жатат. Шайтанга ачууланып эмне кереги бар? Ал бар болгону өзүнүн ишин жасап жатат. Исламдын душмандары өздөрүнүн максаттарына жараша иштерин жалгаштыра беришет. Алланын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бүтүндөй өмүрү душмандардын ага карата жасаган жаман жоруктары менен өткөн жокпу? Дин душмандары Алланын элчисине жана бүтүндөй ыйман келтиргендердин ачуусуна тийүүгө, жолдон чыгарууга канчалык аракет жасашканын билбейсизби?
Бирок ал бара турган жолунан тайган жок. Анын жолу бир жана белгилүү болчу. Ал тандаган жолдун негизги эрежеси ушул болчу. Эгер бараткан унааң жолдон чыкса, газга катуу баспастан аны токтотушуң керек. Газды катуу баса албайсың. Сезимдерибиз бизди жолдон чыгарып коюусу мүмкүн. Ичиңдеги кайнап жаткан нерсени бир аз болсо дагы сыртка чыгаргандай болгонуң менен чынында маселени чече турган кыпындай дагы нерсени кылган жоксуң. Мисалы бүгүн бул маселе кандай нерсе менен жыйынтыкталып бүткөнү менен муундан муунга кала берчү чечилбес адаттар. Балким эртең башка бир өлкөдө, башка бир жерде да боло берет. Ансыз деле дүйнөнүн көптөгөн жеринде өрт апааты болуп жатпайбы? Ошондуктан негизги суроо ушул болуусу керек. Жол деген эмне? Үммөт кайсы жол менен кетүүсү керек? Албетте, айтып коюш оңой. Үммөттөр чачыранды, жол башчылар бузулду деп. Бул нерселерди ансыз деле билебиз. Үммөт качан ойгонот? Деги эле үммөт качан ойгонот деген сөздүн мааниси эмне? Биздин белгилүү бир милдетибиз болуусу шарт. Менин кылышым керек болгон нерселер белгилүү. Сенин дагы кыла турган нерселериң белгилүү. Бардыгыбыздын белгилүү, так жана даана максат милдетибиз болушу керек. Ошондо дүйнө калкынын 20% түскөн бир топ адамдардын таасирин көргөзүп, күчүн колдонуу кыйынчылыкка турбайт. Анткени биз кичинекей топтогу адамдар эмеспиз. Болгону бир нерсени кылышыбыз керек. Бул суроонун жообу менде деп айтпайм. Бирок жоопту таба турган жолдо экендигиме ишенем. Муну сиз менен бөлүшкүм келип жатат. Куранда Аллах жоопкерчиликтин эки түрү тууралуу айтат. Алардын бири ички, бири болсо сырткы маселелерге байланыштуу. Айтып жаткан бул эки жоопкерчиликтин жолун көрүү үчүн Али бул тууралуу Асыр сүрөсүндө дагы жалпысынан айтылган. Ички жана сырткы чөйрөбүз тууралуу. Ар дайым эки тарап тууралуу айтылат. Бул жерде айтылып жаткан нерсе биздин ички дүйнөбүз туурасында болуп жатат. Мен Аллахтын айткандарына моюн сунушум керек. Бул менин ыйманым, такыбалуулуума байланыштуу нерсе. Келгиле, бул туурасында көпкө токтолбой эле коелу. Көбүбүздүн ичибиз, ички дүйнөбүз жагынан көбүбүз алсызбыз. Такыбалык ээси эмеспиз. Чынык ыймандан узакпыз. Такыбалык ээси болсо, анда бул үммөттүк маселелер мурдадан эле чечилмек. Анда дүйнө толугу менен башкача болмок. Башка эзүүлөр болмок эмес. Албетте, биз буга өзгөчө көңүл буруш. Кийинки аятта Аллах мындай дейт: бөлүнбөгүлө. Мына, бул болсо биздин сырткы маселебиз. Бул жыйынтыктап айтканда, биринчи нерсе бул менин жеке ыйманым тууралуу, экинчи кадам болсо мусулмандардын биригүүсү. Ал эми үчүнчү кадам болсо жакшылыкка чакыруу маселеси болуп жатат. Бир күч болгула деп жатат. Ынтымактуу бир коом болуп, туура жолду чечкиле деп жатат. Жакшылыкка чакыруу ишин Нух алейхиссалам, Салих алейхиссалам да кылып. Бирок силер бул нерсени кийинки коомго жеткирүүчүсүңөр. Силер андан да чоң жоопкерчиликти жасап жатасыңар. Силер ойгонуу жөнүндө айтуу менен эмнени ишке ашыра аласыңар? Андан дагы чоң кадамдарды жасай аласыңар. Байкасаңар, бул жерде бир өнүгүү этабы бар. 1, 2, 3, 4 жана кете берет. Иштин планын жакшыраак түшүнүү үчүн биринчи пунктка кайра кайтып баралы. Сөздүн башында ички ыйманыбызга байланыштуу нерселер тууралуу кеп кылганбыз. Жараткан Аллах Таала Куранда жөөттөр тууралуу айдан ачык маалыматтарды берген. Ушул эле дин болчу. Менин Исраилге, Исмаилге, Исхакка сунуш кылган дин дагы ислам дини болчу. Алар өздөрүн мусулманбыз деп эсептешчү. Якубтун жана Исраилдин урпактары болчу. Ошондой эле алар Аллахтын мыйзамдарына каршы эмне кылышкандыктарын ийне жибине чейин айтып берип жатат. Аллах тарабынан айтылгандарды кантип урмалашкандыктарын үчүн кантип аны кандай колдонгондорун түшүндүрүп берип жатат. Мисалы, жалгыз гана жөөт эмес, ошол эле учурда христиан дин адамдарынын дагы алар боюнча күнөөлөрдөн арыла албайсыңар дешчү. Курмандыктарыңар кабыл болбойт деп айтышчу. Кылган ибадаттарыңар бир дин адамынын макулдугу болбосо, же берилген акчасы туура келбей калса кабыл болбойт дешчү. Католик чиркөөсүндөгү дагы папанын кылган иши дагы Исраил уулдарынын кылгандары менен окшош болгон.
Илахи мыйзамдарда арамды адал, адалды болсо арам кылып көргөзүшкөн. Шариятка тиешеси жок нерселерди шариятка кошушкан. Алар ушундай нерселерди кылып келишкен. Алар Аллахтын мыйзамдарын көз көрүнө эле бузушкан. Арам нерселерди коомчулуктун алдында жасап келишкен. Аллах бул мисалдарды жөн гана көрдүңөрбү? Эрежелерди кантип бузуп жатышат деп айтып коюу үчүн гана бизге көргөзгөн жок. Аллах бул мисалдарды эгер бир нерселерди өзгөрткүңөр келип жатса, эсиңерде болсо Али Имран сүрөсүнүн 102 менен баштаганбыз. Жана анын аягында Али Имран сүрөсүнүн 105 аларга окшобогула деп жатат. Анткени алар такыба ээси болушкан жок жана исламга баш ийишкен жок. Сизге азыр такыбалык тууралуу бир нерселер айткым келген жок. Анткени силер ансыз деле такыбалык тууралуу көп жолу уккансыңар. Айткым келгени, мен өзүмдүн үй бүлөмө карашым керек. Сен дагы өзүңдүн үй бүлөңө көз салышың керек. Биз өзүбүздүн коомчулугубузга карашыбыз керек. Башкалар тууралуу кеп кылуудан мурда өзүбүздүн коомдук аң сезимибизге карашыбыз керек. Бул китеп биздин жашообузда канчалык деңгээлде орун алгандыгын карашыбыз керек. Биз бул китеп менен канчалык деңгээлде жашап жатабыз? Мисалы, Куранда каржы маселеси тууралуу көп жолу айтылган. Мурас укугу каржылык бир чечим. Махыр каржылык бир чечим. Балага кароо каржылык бир чечим. Зекет дагы каржылык чечим. Адалдан ырыскы табуу дагы каржылык бир чечим. Арам нерседен узак туруу дагы каржылык бир чечим. Каржы маселелери шариятыбыздын чоң бир бөлүгү. Ал эми бул нерсе баарыбыздын жашообузда маңдайыбызга чыкчу нерселер. Өзүбүзгө ушул нерсени сурашыбыз керек. Аллахтын айтканы менен жашап жатабызбы? Негизги ибадаттарым, намаз, орозо, ажылыктан тышкары биринчи маселе акчага байланыштуу болуп жатат. Пайызга аралашкан жоксуңбу? Мурастан пайларын бердимби? Мурастан акысы болгон бир туугандарымды, же апамды, же ким болсо болсун алдадымбы? Махырды бердимби? Карашым керек болгон адамдарга камкордук кылып жатамбы? Зекет берип жатамбы? Карыздарымды кайра төлөп жатамбы? Булардын баары жөнөкөй көрсөткүчтөр. Мен окуумдан тышкары кыска бир убакыт ичинде бизнес менен алек болуп калдым. Мунун жыйынтыгында 2 оор тажрыйба алдым. Булардын бирөө тилекке каршы мусулмандар менен иштеши өтө кыйын болду. Бул мен үчүн жагымсыз бир сабак болду. Болбосо алар менин диндеш бир тууганым. Дин тууралуу чогуу сабак алам, чогуу ибадат кылам, ислам тууралуу пикирлешебиз. Бирок маселе акча болгондо айрым нерселер дароо эле өзгөрүп кетет турбайбы? Билесиңерби бул эмне экенин? Бул деген психоз. Негизинен мен ыймандуу болуп көрүнө алам. Ошол адамдай дуа кылып сүйлөй алам. Бирок менин каржылык жашоомдо такыбалык деген нерсе жок. Бул өтө орчундуу маселе. Келгиле, экинчи бир кадамга өтөлү. Бирок биринчи шартты аткарышыбыз керек да. Эмнеге? Анткени биз бул аяттын шарты боюнча жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруучу абалга келишибиз керек. Жакшылыкка чакыруу дегенде бул жөн гана бир сөз менен баштаганы менен жыйынтыгында жамандыкты жок кылуу менен барабар. Жамандыкты токтотууга жеткидей күчтүү болушуң керек. Биринчи нерсе, алгач сен Аллахтын буйруктарына баш ийишиң керек. Анткени сен экинчи шартты аткаруу үчүн бир күчкө, ыйманга ээ болушуң керек да. Эгер сен бул нерсени аткарбастан, эгер сен бул нерселерди аткарбасаң, Аллах жөөттөргө кандай мамиле кылган болсо, сен дагы ошол абалга түшүп каласың. Исраил уулдары Аллахтын буйруктары менен ойногондо аларга эмне болду эле? Уятка калышты, күчтөрүнөн алсырашты, Аллахтын каарына калышты. Ал эми Аллахтын мыйзамдарынан бир өзгөрүү таба албайсың. Ал ошол бойдон калды. Эгер мен биз өзүбүзгө муну эскерте турган болсок, 100 миңдеген, миллиондогон, керек болсо миллиарддаган адамдар өзгөрөт. Жок дегенде биринчи тепкичтен муну менен баштайлы. Жашообузга такыбалыкты алып келели. Ибадаттар менен каржылык маселелерди чечип алалы. Аллахтын кийинки чеги үй бүлөлүк маселелер. Тактап айтканда, ар бирибиздин жеке үй бүлөбүз тууралуу болуп жатат. Балким бул тууралуу маалыматыбыз жок болушу мүмкүн. Аллах Куранда худуд, чек тууралуу бизге маалымат берет. Аллахтын чектери жөнүндө Куранда жалгыз Тоба сүрөсүндө бир гана жолу жалпысынан айтылган. Худудулла. Биз чек сөзүн укканыбызда дароо эле исламдагы катуу жазалар жөнүндө ойлонобуз. Мисалы, уурунун колунун кесилиши, адам өлтүргөн адамдын асылышы тууралуу. Исламдагы ар түрдүү жазалар тууралуу ойлонуп баштайбыз. Бирок Курандагы худуд,
чек сөзү үй бүлө маселелерине байланыштуу нерсе. Тактап айтканда, үй бүлөлүк укуктар менен байланыштуу. Карагыла, үй бүлөлүк маселелер, каржылык маселелердин чечими сиздин ыйманыңызды күчтөндүрө турган нерселер. Кутбанын башында силерге ички жана сырткы маселелер жөнүндө айткам. Жөн гана өзүңөр үчүн Масубихат сүрөсүн изилдеп көргүлөчү. Хадид сүрөсүнөн Тахрим сүрөсүнүн 57-аятынан 65-аятына чейин. Бул жерден эмне таба алабыз, билесиңерби? Жихад, согуш, каржылоо жана исламий аскердик маселелер тууралуу көрөсүңөр. Жана баардык бул аяттардын ортосунда күрөшүү тууралуу кеп турат. Же болбосо Тахрим 6-аят. Жана ошол эле сүрөдө Аллах буйрук кылып жатат. Капырга каршы жихад кыл жана эки жүздүү мунафыктарга каршы согуш деп жатат. Бул биздин сырткы амалдарыбызга тиешелүү нерсе. Жана Тахрим сүрөсүнүн 1-аятында жубайыңар бактылуу болсун деп адал нерсени өзүңөргө арам кылба деп жатат. Бул үй бүлөлүк маселе эмеспи? Эми Аллах муну менен бизге эмнени айткысы келип жатат? Аллах эки маселенин бири-бирине тыгыз байланышта экенин жана ажырагыс экендигин айтып жатат. Тактап айтканда, ички жана сырткы амалдарыбыз өз ара байланышы тууралуу айтып жатат. Демек, такыбалыктын өзү эки амал менен тең байланыштуу. Каржылык иштер жана үй бүлөлүк маселелер. Жалпы бул жөнөкөй бир этап деп эсептейли. Жакшы, бул жөнөкөй бир этап деп эсептейли. Кийинки этапка өтө турган болсок, биринчи этапты толук аткарбай туруп, экинчи этапка өтө албайсың деген нерсе жок. Анткени алар бир эле убакыттын ичинде боло турган нерселер. Мисалы, макул, мен үй бүлө жана каржылык маселелер менен алектенип жатам. Мага азырынча үммөттүк маселелер тууралуу эч нерсе айтпа. Жок, андай дей албайсың. Анткени үй бүлөлүк маселелерде Якуб алейхиссаламдын жашоосунда дагы болгондой эле бир өмүр бою улана берет. Бул маселелердин баардыгын чечилишин күтө турган болсок, билип койгула, Ибраим алейхиссалам дагы өмүр бою үй бүлөлүк маселелер менен катар эле үммөттүн дагы маселелери үчүн амал кылды. Фетихке чейин пайгамбарыбыз Расулуллахтын бир туугандары аны менен күрөшүп келишкен. Нух алейхиссалам болсо буларды 950 жыл бою жашап өттү. Айткым келип жаткан нерсе, сен ички маселелер менен жашап жатканда, сырткы маселелерди таштап кое албайсың. Бул бир заман ичинде чогуу алып кетчү нерселер. Биринчиси мусулманчылык менен жашоо жана аны менен өлүү, экинчиси болсо Аллахтын жолунда бириккиле жана ажырабагыла. Келгиле, азырынча башка топтогу адамдарды кое туруп, мусулмандардын акыбалы тууралуу үңүлөлү. Ичиңерден бөлүнүү жолуна түшпөгүлө. Муну кантип ишке ашырабыз? Баарыбыз Куранга чогуу амал кылуу менен, Куранга жабышып калышыбыз керек. Чогуу Аллахтын китебине жамааттуу түрдө биргеликте чогуу амал кылуубуз керек. Бул кылган амалдарыбыз ушунчалык күчтүү болушу керек. Улутчулдук түшүнбөстүктөр, этникалык, үй бүлөлүк же фыкыхий түшүнбөстүктөр, тарыхый жана ошондой эле эл аралык түшүнбөстүктөр бул амалдарыбыздын арты менен жок болуп башташы керек. Силерге бир мисал берейин. Америкада демократчылар менен республикачылар бири-бирин жек көрүшөт. Алар ич жана өз-өзүнчө кассеталар, үн алгыларды угушат. Ал эми атеисттер диндар христиандарга менсинүү менен мамиле жасашат. Же ашыкча оңчул, же ашыкча солчул болуп бөлүнүшөт. Бирок ошол эле учурда алар бир ооздон Dallas Mavericks командасын колдошот. Алар бир стадион ичинде бир команданы колдоо үчүн чогуу ураалашат. Гол киргизгенде бири-бири менен кол чабышып сүйүнүшөт. Эмне? Силер бири-бириңерди жек көрөсүңөр го? Жок, бир мааниси жок. Учурда спорт оюн талаасындабыз, финалдабыз. Бул андан дагы маанилүү дешет. Айрым нерселер алар үчүн өтө сыйкырдуу. Акыл албай турган нерсе, бир баскетбол оюну үчүн баардык пикир келишпестиктерин бир четке коюп коюшат. Бир аз ойлонсоңуз, бул спорт түрүн көрүп жаткан баардык адамдар саясат, дин, философия багытында бирдей деңгээлде болушу мүмкүнбү? Жок. Бирок стадион ичинде катар-катар отурушуп пикирлешип жатышат. Ура, команда! Алга! Бул бир жиндилик. Бирок силер билесиңерби? Аллах бизге баскетбол оюнунан бир кыйла маанилүү күч берди. Аллах бизге акыркы пайгамбардан вахий кабарын берди. Бул берилген нерселер ичибиздеги өзгөрүү жана карманган жолубузга жарык болуп бериши керек. Андан дагы маанилүү нерсе, табигый жол менен адамдарды бир жерге топтоосу керек. Тилекке каршы үммөт айтып жаткан нерселерге карама каршы түшүнбөстүктөр жолуна кирип кетишти. Түшүнбөстүктүн чечүү жолу бир жерде түшүнүш эмес. Түшүнбөстүктүн жана бөлүнүүлөрдүн чечим жолу бул Куранга кайтуу. Ажырым жолго кетип жаткандыгыбыздын чындыгында акыйкат Куран китебинден канчалык алыстагандыгыбыздын далили. Бир чындык бар.
Бул көйгөйдүн өзөгү чындыгында Куран биздин жашообуздун борборунан канчалык узакта калып калгандыгы жана биз аны жөн гана бир шилтеме катары колдонуп калгандыгыбызда. Куран бүгүнкү күндө ар бирибиздин кызыкчылыгыбызга кызмат кылып калды. Мисалы, башка адамдын туура эмес ишин көргөзүү үчүн мына кара, сенин акыйдаң туура эмес дебедим беле? Сен ушул аятты оку. Экинчи адам болсо биринчи адамдын акыйдасынын туура эмес экендигин көргөзүү үчүн башка бир аятты көргөзөт. Биз Куранды Аллахтын айткандарына чогуу амал кылуу үчүн эмес, биздин ага болгон мамилебиз, идеологиябызды алдыга чыгарып, аны далилдеш үчүн Куранды колдонгон абалга келип жетти. Биз Куран жолунда кызмат кылуунун ордуна пикирлерибизге Куранды кызмат кылдырып жатабыз. Бул болсо экинчи олуттуу көйгөйүбүз. Биринчиси такыбалыкка байланыштуу болчу, ал руханий абалга тиешелүү болчу. Экинчи маселе болсо интеллектуалдык маселелер. Дин тууралуу сүйлөшүү үчүн мусулман адам Куран тууралуу терең билиши керек. Куран сүйлөп жаткан сөзүбүздүн борборунда болушу керек. Өткөн жумада ушул жерде Курандагы Ал-Маарич сүрөсүнүн үстүндө терең изилдөө жүргүзгөнбүз. Буга ушул жердегилердин көбүңөр катышкансыңар. Эсиңерде болсо бул силер үчүн өтө таң калыштуу ачылыш болгон. Бирок бул жөн гана эскертүү болчу. Тилекке каршы көпчүлүгүңөр үчүн бул сүрөнүн терең изилдөөсүнө биринчи жолу катышкансыңар. Чоң бир трагедия эмеспи? Өздөрүн мусулман деп эсептеп, мусулман үй бүлөдө чоңойгон адамдар үчүн бул бир чоң жоготуу эмеспи? Жөн гана шахадат келимесин айтып коюп, мусулман боло алабызбы? Өкүнүчтүүсү бул адамдар 18, 20, 25, 30 жана 35 жаштагылар. Алар биринчи жолу Курандын терең мааниси тууралуу сабактарга катышуу үчүн убакыт бөлүп жатышат. Бул кимдин катасы? Капырлардын күнөөсүбү? Жок, биздин баарыбыздын катабыз. Биз качан туура ойлонуп баштаганда гана Куран бизге туура жолду көрсөтүп баштайт. Ошондо гана Куран кандай ойлонуубуз керек, айлана чөйрөбүздү кантип таанып билишибиз керек экендиги тууралуу маалымат берет. Ал айланабызда жарык кылуучу бир шам. Биз аны менен гана силер качан Куранды туура түшүнүп окуганда гана душмандарга каршы туура жооп бере аласыңар. Ошондо гана алардын караңгы пропагандаларына, ачууларына, бизге каршы койгон аргументтерине жок дегенде үн чыгарып жооп бер. Ошол эле Ибрайым алейхиссаламдын бутпарастардын аргументтерине кантип жооп бергендиги сыяктуу. Муну силер да кыла аласыңар, анткени силерге апачык далилдер бар. Ибрайым алейхиссалам үчүн дагы апачык далилдер келген, Нух алейхиссалам үчүн дагы ошондой. Эгер силер ошол жол менен жашасаңар, мүнөзүңөр, ойлонуу тартибиңер, дүйнөгө болгон көз карашыңар өзгөрөт. Ушундан кийин гана силер туура сүйлөө жана пикир берүүгө даяр болосуңар. Мен силерге үммөттү жакшылыкка чакыруучу Курандын баардык тафсирлери тууралуу айткым келип жаткан жок. Болгону акылга туура келген жерлерин алдын чийип көргөзүм келип турат. Now you can have conversation. يدعون إلى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. I'm not giving you a full-on tafsir of these ayat, but there's a logical progression that I just wanted to highlight. And once you do that, this on just da'wah. Убакыттын аягына жакындап бараткандыгыбыз үчүн дагы бир учурдун алдын чийип айтып өтөйүн. Курандагы айтылган нерселер 3 негизги топтогу адамдар тууралуу маалымат берет. Тактап айтканда 3 түрдүү топтогу адамдар. Биринчи топтогу адамдар катардагы жөнөкөйлөр. Алар жөн гана жакшы нерселерди уккусу келген адамдар. Жүрөгүнө, көңүлүнө туура келген нерселерди уккулары келет. Жакшы нерселерге муктаж. Дүйнөдөгү көпчүлүк адамдар ушундай адамдар менен толу. Керек болсо, Аллахтын айткандарын жаюуга аракет кылып жатканыңызда, сиз менен эч ким талаш тартышка кирбейт. Чынында көп адамдар бул акыйкат нерсе, туура нерсе, мындан дагы көбүрөөк үйрөнсөм болобу? Бир аз дагы көбүрөөк айта аласызбы? Бул абдан жакшы. Каяктан алсам болот? Каяктан тапсам болот? Деп сурашат. Чынын айтсам, дарс кылбаганыбызда деле өспүрүм балдар Кураны Керимдин көчүрмөлөрүн алып TikTokто талкуу жаратышат. Анткени алар бул китептен жакшы нерселер көрүп жатышат да. Бирок бул биздин милдетибиз да. Бул нерсени биз жайышыбыз керек. Мен аларды тарапсыз көпчүлүк деп атап коёр элем. Сага каршы чыгышканда деле эмнеге каршы чыгып жатышкандыктарын өздөрү түшүнүшпөйт. Же бир чакырыкка туш болушканда эмнеге каршы болушкандыктарын түшүнүшпөй кайра сенден сурашат. Чынында мен дагы деле ушуларга кошулам. Эмнеге каршы болдум дейт. Экинчи топтогу адамдар болсо ар түрдүү пропагандалары менен биринчи топтогу адамдарды башкарууга аракет кылган топ деп эсептейбиз. Аларга шумкар,
кол салуучулар десек болот. Бул шумкарлардын үнү катуу чыгат, агрессивдүү мамиле кылышат. Алар адамдарды шылыңдашат жана кемсинтишет. Көп жолу кол салышат, дайыма кыймылда болушат. Ар бир коомдун идеологиясын коргогон шумкарлар бар. Бул шумкарларды жана алардын аргументтерин жакшы түшүнүшүңүз керек. Алардын каршысында айткан аргументтерибиз алардыкынан күчтүү болушу керек. Бул туурасында сабактын аягында дагы айтабыз. Азыр болсо ортодогу топ тууралуу айткым келип жатат. Араңарда көңүр студент же такшалган кесипкөй адамдарсыңар. Жогоруда айтып өткөн 3 топтогу адамдардын эң маанилүү бөлүгүндөгү адамдар. Ар бир коомдо эң төбөңкү билимге ээ болгон жөнөкөй адамдар көп. Ал эми ошол эле учурда эң жогорку билимге ээ, бирок коомдун аз гана бөлүгүн түзгөн адамдар бар. Булар же университеттин же ошол эле деңгээлдеги окуу жайларда окушкан интеллигент адамдар. Алар өздөрүнүн деңгээлиндеги талаш тартыштарга катышкылары келет. Алар менен өздөрүнүн деңгээлинде маек кура билишиң керек. Ошондуктан мен социология профессору, антропология профессору же неврология профессору менен дагы маек кура алышым керек. Алар ислам тууралуу аябай жакшы билишпесе дагы, ислам акыйкаттуулугу менен алардын деңгээлинде сүйлөй алышы керек. Мен силерге коомдогу 3 башка топтогу адамдар тууралуу кеп кылдым. Биринчиси жалпы эл, аларга жакшы сөз, көкүрөктөрүн тынчтандыруучу сабактар керек. Туурабы? Экинчи топтогу шумкарлар үчүн болсо талаш тартыш керек. Үчүнчү топ болсо акыл ээлери. Куранда чынында акыл ээлери тууралуу айтат. Акыл ээлери дал ушул учурда бул чакырыкка олуттуу мамиле кылуулары керек. Учурда болуп жаткан адамдыктан тышкары жырткычтык окуяларга карата акыл ээлери бир аз сурамжылоо жүргүзгөнгө аракет кылып башташты. Бул сурамжылоо чыгыш идеологиясы тууралуу болуп жатат. Сөз көрдөй болуп байланып калган капитализм системасы тууралуу болуп жатат. Алар булардын бардыгын демократия деп эсептешет. Ушул учур дал ошол интеллигент адамдардын ойлонуп, талаш тартыш кыла турган учуру болуп турат. Анткени дүйнөлүк өзгөрүүлөр биринчи учурда аскердик ыкмалар менен болбойт. Чыныгы өзгөрүү пикир аркылуу болот. Эгер Куран адамдардын ойлонуу табитин оңдосо жана адамдар буга даяр болгондо, интеллигент адамдардын жолун эч ким тосо албайт. Жөнөкөй адамдар силердин тарабыңарда болот, ал эми пропагандачылар буга каршы келе алышпайт. Силер күчтүү болуп баштайсыңар. Куран ар бир учурда бул 3 топтогу адамдардын бардыгына бирдей чакырык кылган. Ошондуктан анын чындыгынан эч ким кутула алган эмес. Бул үммөт кыймылынын программасы. Эгер биз Курандан баш тарта турган болсок, Исраил уулдарынын абалына чөбүз. Биздин 2 гана жолубуз бар. Ошондуктан Аллах бизге муну эскертип жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен келген вахий жана жол ушул. Же дүйнөнү туура жолго саласыңар, же Исраил уулдарынын кылгандарын кылып, алардын башына келген нерселерге дагы силер туш болосуңар. Куран бул ойгонууга чакыруучу бир китеп. Ушул кризис үммөттүн ойгонуусуна себепчи болот деп үмүт кылып турам. Ушул окуя мусулмандардын күн тартибинде ойгонууга чакырсын. Так жана даана максатыбыз болсун. Өзгөчө ушул көз караш менен жетиштүү санда адам ойгонуп, максатын түшүнсө Аллах билет, биз ушунчалык көп экендигибизди. Өзгөрүү үчүн миллиондогон адамга муктаж эмеспиз. Бул Куранда айтылган. Бизге болгону күчтүү акыл жана коркпогон жүрөктөр жетиштүү. Аллах арабыздан коркпогон жана акылдуу адамдарды чыгарсын.